жумушка кайра орноштуруу үчүн сот доо арызыңызды кабыл албай атабы? Андай болушу мүмкүн эмес. Анткени ушундай доо арызды мөөнөтүңүз өтүп кеттир деп сот кайтарбайт. Мындай жобо жок, мындай эреже да жок. Бирок сот ошол мөөнөттү эмне үчүн өткөрүп жибердиңиз? Ошону изилдейт. Демек биринчи сот сиз жумушка орноштуруу боюнча мисалы 2 ай жумуш бошоткондон кийин сиз жумуш бошотуу жөнүндө буйрукту алган колуңузга алгандан баштап, же эмгек китепчесин колуңузга алгандан баштап, же актын алгандан баштап 2 айдын ичинде сиз даттанышыңыз керек сотко. Эгерде ошол 2 айды өткөрүп жиберсеңиз, сот кабыл албай коет деген түшүнүк эмес. Сот кабыл алат, бирок ошол 2 айды эмне үчүн өткөрүп жибердиңиз? Жүйөлүү себептер болсо, эми ооруп калсаңыз, башка оор кырсыктар боло турган болсо, кайра ордуна келтирет. Жок, эгерде жүйөлүү себеп жок болсо, анда сиздин эмнеге бошоткондугуну териштирбей туруп эле мөөнөт боюнча сизди кайтарып берет доо арызыңыз. Ошондуктан сиз мүмкүн болушунча 2 айды өткөрбөй даттанышыңыз керек сотко. Бирок мисалыга бул нерсеге 2 айга бир нерсе кирбейт. Башкача айтканда, мисалы эмгек талаштары боюнча комиссия бар, эмгек коргоо боюнча инспекциялар бар. Мен ошолорго кайрылып жүрүп калдым десеңиз болбойт. Себеби бул жүйөлүү себепке кирбейт деп мыйзам жазып койгон. Сиз сотко кайрылбай белеңиз дейт. Ошондуктан түз сотко кайрылуу укугуңуз бар эле. Сиз аны мисалы 3 ай инспекцияга, комиссияга кайрылып жүрүп келип, сотко кайрылып, анан сотто айтып атасыз: мен тигилерге кайрылдым, президентке жаздым, буякка жаздым, тиякка жаздым десеңиз, сот бул нерсени эч качан жүйөлүү себеп катары кабыл ала албайт. Андан аягында силерге келдим деп айтат көбү. Жок, андай болбойт. Бул жүйөлүү себепке кирбейт. Жүйөлүү себептерге ооруп калышыңыз мүмкүн, ар кандай кырсык болушу мүмкүн. Ошондо гана буну жүйөлүү себеп деп сизге кабыл алат. Демек, сизди жумуштан бошотту, сиз бошотконуга сиз каршысыз. Ошол чыккан буйрукту жокко чыгаруу үчүн, кайра ордуңузга келүү үчүн 2 ай гана мөөнөтүңүз бар. Буйрукту алган күндөн баштап, же ошол тааныштырган күндөн баштап, же акт түзгөндөн баштап 2 ай эсептелинет. Демек, укугуңузду коргоо үчүн мыйзам 2 ай убакыт берип жатат. Жүйөлүү себеп өткөрүү боюнча сот калыбына келтириши мүмкүн, келтирбеши да мүмкүн. Маселе себептин жүйөлүүлүгүндө. Ушуну унутпашыңыз керек.